бул жерде дагы мотивациялык китептер, бул жерде өзүбүздүн агайыбыздын идеяны алганга аракет кылдык, себеби өзүбүздүн дагы чыккан жазуучулардын идеясын элге жайылтуу үчүн. Инсталляция. Bunu atayın kitaptın maketini getirip şirinlik жасаганга hareket kılıştı okuşular. Buradan da ağız ilgili. Tinker. Biz алдыңкы орундарга жете албаган себеби ошо китептердин жоктугунан аксайбыз. Ошондуктан биз Манастын китептерин жана Манастын томдугун алдык. Бул жерде Манастын томдугун алдык. Бул жерде бул кийиз китеп болуп калган. Бул башка китептердей жыртылбайт, айрылбайт, бөлкө сакталуучу китеп десек да болот. Мунун ичинде ар кандай китеп жөнүндөгү таанышман, ойчул адамдардын айткан сөздөрү жазылган. Муну ачып көрсөңүздөр да болот. Okuşular öz kolları menен жасашкан. Ошондой эле урматтуу ата-энелер, мугалимдер, окуучуларым, баарыңыздарды бүгүнкү кеченин ачылышы менен куттуктаймын. Эмне демекчимин, урматтуу ата-энелер, окуучулар, мына бүгүнкү биздин балдардын келечегин максат кылып, ошо балдар үчүн эмгек кылган кандай сыймык. Ошол себептен мен бүгүнкү ошо балдар үчүн силер менен биргелешип өткөрүлүп аткан жакшынакай саамалыкты ачык деп жарыялайм. Бурганга аракет жасады. Мына ошол саамалыктардын бири бүгүн биздин мектепте бир адамдан бир китеп деп сапар алып жаткан үчүн мен мектептин кыргыз тили адабияты мугалими Айтматова Жапаргүл Эжекеевдин демилгеси менен ошондой эле биздин мектептин аты ыйгарылган ушул Айтматов Быймырза агайдын уул кыздарынын атынан бул демилге көтөрүлүп чыккан. Ошол демилгени биздин мектептин жамааты мугалимдерим ошондой эле менин окуучуларым колдоп, бир ай мурун бул акцияны баштаганбыз. Ошол Манастын ардагы колдоп бүгүнкү акцияны жакшынакай иштеп көрүлгөнүн ишеничтемин. Мени анын айында өткөндө бир видеом аябай таркап кетти. Эки алгандардын ийгилиги дегенди окуп алып туруп, эки алгандар жыргап жүрөт. 5 алгандар окубай эле койсо окшойт деп калыптыр. Ал жөн эле бир мисал. Эки алгандардын көңүлүн көтөрүп коеюн деп. Бирок жашоодо дайыма илимдүүлөр чоң ийгиликке жетишет. Ишенип койгула ошого. Окугула балдар, өскүлө. Анткени ой чабыт кеңеймей сайын сенин максатың да кеңейбейт, кадамың да кеңейбейт, амалың да кеңейбейт. Китеп окусаң стресске каршы экен бул. Канча ооруларга каршы дары экен. Көп ойлойбуз, китеп окусаң көзүң ооруйт. Тескерисинче, булчуң машыгып турбаса, кичирейип кеткендей, көз титеп турбасаң көзүңдөн нур кете баштайт экен. Китепти канчалык көп окусаң, ошончолук өзүңө пайда экен. Бирок туура багып окуш керек. Мындай бир аралыкта.